машина өзүңөрдүкүбү же арендабы деген суроо. Зачем вы задаете этот вопрос? Эгерде машина ооба аренда деген болсо, ошол адамга мындай бооруңар ооруп баштайбы? Эгер машина аренда болгон болсо, ошо бооруңар ооруп, ошого бир ашыкча бир чаевые таштабайсыңар да барбыр, туурабы? Или же наоборот, аренда деген болсо, жакшы, значит, акчаны азыраак табат экен. Мен деле акчаны аз таап атам, значит, бул деле аз таап экен. Это нормально деп сүйүнүп каласыңарбы? Же болбосо, жок, машина аренда эмес, өзүмдүкү десе, значит, демек акчаны көп таап экен деп сүйүнүп каласыңарбы? Же наоборот, ичиңер таарып баштайбы? Значит, аренда эмес болсо, значит, он будет где-то по 4000 в день будет зарабатывать деп, мындай ичиңер таарып баштайбы? Эмнеге, зачем? Эч качан бирөөнүн акчасын эсептебеш керек. Эч качан. Эгер бирөө сенден азыраак таап аткан болсо, мен, значит, мен кыйратып атыпмын, мен буга караганда кыйыныраак экенмин деп ойлобош керек. Эгер сен башка бирөөгө караганда көбүрөөк акча таап аткан болсоң, демек сенин расходуң көбүрөөк болушу мүмкүн, аныкы азыраак болушу мүмкүн. Же наоборот, бирөөгө караганда сен азыраак таап аткан болсоң, анын расходу көбүрөөк болушу мүмкүн, сеники азыраак болушу мүмкүн. И тому подобное, да. Ошон үчүн бирөөнүн акчасын вообще эсептебеш керек. И не задавайте вот этот вопрос, там, аренда. Зачем вам все это надо?